Мугалимдер күнүнө карата Талас обласы боюнча 100га жакын агартуучуга сыйлыктар тапшырылды. Ардактуу кесип ээлерине арналган иш-чараны президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү менен жер үйкенин иштеткен Альянс Алтын компаниясы биргеликте уюштурду. Жалпы 500 мугалим чакырылып, ишинде ийгилик жараткандарга ардак грамота жана акчабай сыйлыктар тапшырылды. Биринчиден, дүйнө жүзүндөгү бүт мугалимдерди майрам менен куттуктайм. Аябай чоң жүк мугалимдерде. 1-класстан баштап, эми 12-класска чейин балдарды окутуп жатабыз. Буйруса жакшы. Мамлекет аябай жакшы көңүл буруп атат. Биринчиден, айлыктан байкалып атат. Экинчиден, профсоюз уюму менен азыр Ташкент шаарына чейин, мисалы, биздин коллектив 2 жолу барып келди. Көлдө эс алып атабыз. Бул дагы мурунку көп көйгөйлөрдү чечкен маселе. Мугалимдер азыр өздөрү эс алганга укуктары бар. Айрыкча майрамда жакшы көңүл бурулат. Биздин маанайыбызды көтөрүшөт. Талас шаарында жашайбыз, Талас облусунда тең. Алтын Альянс компаниясынын жардамы аябай бизге байкалат. Мисалы, биздин мектепке 500 миңдик жардам көрсөтүлдү. Ажатканабыз оңдолду. Мугалимдерге премиялар берилип атат. Мектепке балдардын техникасы сатылып алынды да. Анан майрам сайын иштегенибизге жараша момундай миң акчаларды алып атабыз. Эмгекти баалаган мамлекетке рахмат. Биздин губернатор Эрмат Жумаевичке терең ыраазычылык. Балдарга даярданган акча тыйын таап беришет. Мэрия кызматкерлери. Азыр областтын деңгээлинде кандай көңүл бурулуп атат. Мактануучу нерсе, Талас шаары республика боюнча 2-нчи орунда ОРТ-н көрсөткүчү менен. Талас району 3-нчи орунда. Бул да болсо биздин башчыбыз Турдубек Аргынбековичтин эң көп жардамы сезилип турат. Майрамыңыздар менен. Мугалимдерди Эрмат Жумаев куттуктап, иштерине ийгилик каалады. Облус башчысы 21 мугалимге жана 7 алдыңкы мектепке акчабай сыйлыктарды тапшырды. Ошондой эле 50 мугалимге өкүлчүлүктүн ардак грамоталарын жана ыраазычылык каттарын ыйгарды. Чырпыктан чынар кылган мугалим деп айтылат. Биздин элде биз сиздерге бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктап, чын жүрөктөн ыраазычылык билгизебиз. Себеби ар бир адамдын ушул жашоосунда таштаган биринчи кадамынан баштап ушул ата энесинен кийин эле мугалим болот. Ошол себептен улам сиздерге таазим кылам дагы бир ирет. Андан сырткары билесиздер, өлкө жетекчилиги быйыл Кудай буйрса жарыя кылды. Дагы да болсо биздин мугалимдерибиздин айлык акыларын кайрадан бир карап жогорулатып беребиз деп. Мен ойлойм, буйрса келечекте мугалимдик кесип ардактуу, сыйлуу болбостон экинчи жагынан пайдалуу да болот деген жакшы ой тилектебиз. Талас областындагы мугалимдерге арналган иш-чаранын чыгымын Альянс Алтын компаниясы көтөрүп, 415 000 сом демөөрчүлүк кылды. Колдоо көрсөтүүнү компаниянын жетекчилиги кабыл алып, салтанаттуу облус бийлиги менен бирге өткөрүштү. Ишинде өзгөчөлөнгөн мугалимдерге жана окутуучуларга 5 000 сомдон берилди. Ал эми жалпы республикалык тестирлөөдөн жакшы көрсөткүчкө ээ болгон мектептерге 20 000 сомдон тапшырылды. Альянс Алтын компаниясынын жетекчилигинин атынан жана ошондой эле жалпы эмгек жамааттын атынан бардыгыңыздарды куттуктайбыз. Альянс Алтын компаниясы жыл сайын ушул сиздердин кесиптик майрамыңыздарга карата өзүнүн салымын кошуп келет. Мына быйылкы жылы дагы компания Талас облусунун ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү менен биргеликте ушул иш-чарага каражат бөлүүнү чечкен. Мына жогоруда тапшырылган акчалай сертификатыңыздар кут болсун. Мындан ары дагы ушул биздин мугалимдерибизге бардык жакшылыктарды каалайбыз. Мугалим өмөлүү дарак дегендей, сиздер тарбиялаган өкүлдөр ушундай мамлекеттин экономикасына жана башка тармакта өздөрүнүн салымын кошуп келет. Азыр ушул бизди окуткан эже агайларды карап, ушул ойлоп атам, ушул биздин эже агайларыбыз кыйын кырдаалда, кыйын убактарда ушул бизди окуткан экен. Окуучулары бүгүнкү күндө ушундай колдон келишинче кызмат кылып, аракеттерди кылып атат. Рахмат сиздерге. Облус бийлиги жана Альянс Алтын компаниясы жыл сайын мугалимдер күнүн бирге өткөрүп, агартуучуларга сый-урмат көрсөтүп келишүүдө. Жер үйкенин иштеткен компания облустун билим берүү тармагындагы көйгөйлөрдү чечүүгө да каржылык колдоосун көрсөтүп, мамлекетке салым кошууда.